27-ноябрдагы маалыматка караганда Кыргызстанда кечээден бери коронавирустан 5 киши каза болду. Көз жумган бейтаптардын 4-өө Бишкек шаарынын, 1-өө Нарын облусунун тургуну болчу. Жалпысынан көз жумгандардын саны 1256 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирустагы 377 адамдан табылды. Алардын эң көбү Чүй облусу менен Бишкек шаарында. Оору жуккандардын жалпы саны 71548 кишиге жетти. Бир күндө 402 бейтап айыгып чыкты. Азыр ооруканада 2875 адам жатат. Дагы 3698 бейтап үйдөн дарыланууда. Бишкектеги Аламүдүн базарынын жанында жайгашкан Жибек жолу жана Будённый көчөлөрүнүн кесилишинде банктын филиалынан өрт чыкты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык өрт саат 09:22 толук өчүрүлгөн. Эскерте кетсек, өрт тууралуу маалымат 08:47 келип түшкөн. Өрт өчүрүүгө 1 бөлүм тартылган. Бишкекте жасалма мамлекеттик номер тагып жүргөн айдоочу кармалды. Бул тууралуу милициянын кайгыл кызматынан кабарлашты. 27-ноябрь күнү болжол менен таңкы саат 05:20 чамасында Жукеев, Пудовкин жана Медерев көчөлөрүнүн кесилишинен Mitsubishi үлгүсүндөгү автоунаа жол эрежесин бузгандыгы үчүн токтотулган. Милиция кызматкерлери автоунааны керектүү документтерин текшерген учурда 18 жаштагы айдоочу автоунаасынын мамлекеттик номери бар туруп, анын үстүнөн жасалма номерди тагып алгандыгы белгилүү болгон. Бул факты боюнча автоунаа айып жайга токтотулуп, айдоочу Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына өткөрүлүп берилген.